Салам, сиз медиа капты көрүп баштадыңыз. Менин атым Арген Бактыбек уулу. Украинада согуш башталганына 5 ай болуп калды. Дүйнөдөгү экинчи армияга ээлик кылган Орусия 5 айдан бери Украинанын стратегиялык жерлерин ала алган жок. Ар түрдүү маалыматтарга караганда Орус армиясы 10 миңден ашуун жоготууга учурады. Ошол эле маалда согушка жалданма аскерлер тартылганы да маалым. Тилекке каршы согуш талаасына борбор азиялыктар дагы чакырылууда. Бул кантип ишке ашып жатат? Азыр баарын айтып беребиз. Жакында эле Кыргызстанда популярдуу болгон социалдык тармактарда, анын ичинде Инстаграмда, Орусияда жайгашкан жеке күзөт кызматтарына жумушка кабыл алуу жарыялары тарады. Жарыяда 100 000 рубль айлык жана орус жарандыгы берүүнү убадалашат. 30 күн иштеп, 30 күн эс алган иш жумушсуз кыргызстандыктар үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөй туюлат. Чынында алар менен байланышканда башка жумуш сунуштайт экен. Добрый день. На данный момент набор на вакансию охранника в ЧОП временно приостановлен из-за обстоятельств. Сейчас актуально другое предложение. Я вам сейчас сброшу данные, почитайте, ознакомитесь. Если вам будет интересно, зададите вопросы. Еще раз повторю, в ЧОП сейчас мы не набираем. Буквально месяц-полтора набора в ЧОП не будет из-за изменений приоритетов. Бул сүйлөшүүдөн кийин бизге алдын ала даярдалган каттар келди. Анда 4 айлык жумушка айына 240 000 рубль сунушташты. Аскердик даярдык тууралуу эч нерсе сурашкан жок. Керек болсо мурда соттолгон адамдарды ала беришет экен. Болгону ЕС жана НАТОга кирген мамлекеттердин жарандары болбошу керек. 6 айдан ашык кызмат кылганы үчүн орус жарандыгын алуунун жеңилирээк жолдорун көрсөтүшөт. Эң башкысы, жалданма аскер Украинадагы атайын операциянын тапшырмаларын аткарып турат. Ал эми организация Орусиянын коргоо министрлигинин кызыкчылыгында иштейт. Жабыркаган учурда эч кандай компенсация каралган эмес. Айлык акысын чын эле төлөп беришеби, бул дагы белгисиз. Ошондой эле алар социалдык тармактардагы жеке аккаунттар өчүрүлүп, сенсордук телефон колдонууга болбой турганын жазышкан. Кнопкалуу, камерасы жок телефон колдонсо болот экен. Баса, локациясы тууралуу. Байланыш номери Молькина аттуу Краснодардагы айылга келүүнү суранат. Жол керени организация өзү төлөөнү убадалайт. Бул эмне болгон уюм экени кызыктырбай койбойт. Алгач биз номерди GetContact аркылуу издеп көрдүк. Ал жактан бир гана ЧВК Вагнер деген тег чыкты. Биз номер 1982 жылы төрөлгөн Герасимова Евгения Алексеевнага катталганын биле алдык. Ошол эле маалда бардык суроолор менен Вениамин Леонидовичке кайрылууну суранышат. Тилекке каршы ал ким, жеке аскердик компанияга кандай тиешеси бар, биле алган жокпуз. Мындай телефон коду Краснодар аймагында колдонулат. Ал эми Краснодар Крым менен чектешет. Өзүңөр көрүп тургандай, бардык шектенүүлөр Орусиянын белгилүү бир аймагына алып барат. Картадан биз Молькина айылын таап, ал жакта аскердик база орун алганын билдик. Бул бизди таң калтырды. Жалданган аскерлерди ушул жерден даярдашат деп божомолсозок болот. Бирок андай эмес. Базанын жанында башка бир объект бар. Журналисттер 2019 жылы пионердик лагердин алдында жашырылган Вагнердин жеке аскердик базасын ачыкка чыгарышкан. Анда алар жалданма аскерлер машыккандан кийин Украинанын чыгыш тарабына жана Сирияга согушка барары жазылган. 2013 жылдан 2022 жылга чейинки спутникке тартылган сүрөттөрдөн биз комплекс улам чоңоюп, көбүрөөк пионердик лагерь эмес, аскердик объектке окшошуп калганын байкадык. Бул жарыялар Кыргызстанда гана эмес, Өзбекстанда дагы социалдык тармактарда жарыяланган. Жарыя сөзмө-сөз ошол эле чек жазылган. Орусия аскерлерди жалдап баштаганын биздин кесиптештер да ЖМКга жазып чыгышкан. Журналисттер керек болсо Вагнердин жеке аскердик базасына катталууга мүмкүн болгон сайтты дагы таап чыгышты. Сайтта байланыш номерлери, Telegram канал жана ВКонтактедеги группалар бар. Жарыялар жакында эле Кыргызстандагы жана Өзбекстандагы белгилүү социалдык баракчаларда чыккан. Жарыя жайгаштыруу, мисалы ошол эле News KG баракчасында бир пост үчүн 10 000 сомдон ашат. Постто жеке күзөт организациясынын жумуш тууралуу маалыматы берилген, ачынында Орусия армиясынын базасы жайгашкан Молькинага келүүнү сунушташат. Байланыш номери ачык эле Орусиянын коргоо министрлиги менен байланышы бар экени айтып жатат. Ал эми аскердик даярдык тууралуу кызыгып да көрүнүшкөн жок. Орусияга аскердик даярдыгы жок жоокерлердин эмне кереги бар? Азыр Украинанын аймагында болуп жаткан конфликтке канча борбор Азия мамлекеттеринин жарандары катышып жатканы белгисиз. Расмий маалыматтар азыр жок, бирок буга чейин ЖМКда жана социалдык
тармактарда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн катарында же Орусиянын армиясынын катарында согушуп жаткан кыргыз жарандары тууралуу маалыматтар чыккан. Согуштун алгачкы күндөрү биздин көпчүлүк жарандар Борбор Азияга бул согуштун таасири тийбейт деп ойлошкон. Азыр биз согушка кыргызстандыктар дагы тартылып жатканын билип жатабыз. Орусиянын жеке компаниялары биздин жарандарды армияга кызмат өтөөгө жалдоо менен өлкөнү улам кеңейип бараткан жаңжалга тартууда.